Ысык көл досторун чакырат эл аралык этно карнавалы 14-июльда старт алды. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан демилгеленип, балажан окуу усулдук эстетикалык тарбия берүү борбору тарабынан өткөрүлүүдө. Быйылкы этно карнавалга Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын бардык облустарынан жалпысынан 400 таланттуу чыгармачыл өспүрүмдөр катышты. Салтка ылайык этно карнавалдын ачылышы Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министринин кабыл алуусу менен башталды. Фестивалда Бишкек шаарында майрамдык карнавалдык жүрүш жана өчпө сотко гүл чамбар коюлду. Андан соң Хантеңир этно комплексинде иш-чаранын расмий ачылыш аземи болуп өттү. Кыргыз элинин өзгөчө этно маданиятын кайра жандандырууга жана көз карансыз өлкөлөр менен достук мамилени бекемдөөгө, музыкалык, вокалдык ырдоо, бий өнөрлөрүн көргөзүү менен жаштардын ортосундагы маданий алаканы жакшыртууга багытталган этно карнавал Ысык көл жергесинде Сарой айылындагы Барчын ден соолукту чыңдоо спорт комплексинде уланды. Андан кийинки күн эстрадалык ыр күнү деп белгиленип, 9 жаштан 14 жаштагы балдар арасында болуп өткөн конкурстун жыйынтыгы менен Казакстандын Караганда шаарынан келген катышуучу Гран-принин ээси деп табылды. Отличное ощущение, потому что я поучаствовала в таком офигительном конкурсе и получила гран-при. Я очень старалась, я очень волновалась, и мне очень понравилось, нереально понравилось прямо. Ушул эле конкурста 14-17 жаштагы өспүрүмдөр арасындагы кароо сынактан Нарын облусунан келген Бакыт уулу Нурболот гран-прини жеңип алды. Гран-прини жеңүү бул дагы Кудайдан болду деп эсептейм. Бирок буга чейин дагы гран-прилерди багынтып жүргөнбүз. Кыргызча айтканда баш байгелерди. Азыр менде толкунаалар болгон жок. Эс алуу сону 5. Сынактарды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тимур Саламатов, Чырмаш Төрөбеков, Боронбай Кулахматов, Элеман Каныбеков, Азим Шашибаев курамына кирген кесипкөй калыстар тобу баалады. Бүгүн абдан жакшы күн болду. Мына мен кыргызстандыкмын деген темадагы мына Бишкекте баштадык эле. Мына Ысык көлдө Кудай бурса өткөрүп атабыз бүгүнкү күндө. Ушунчалык ыраазы болдук балдаргачы. Балдар ушунчалык чоң даярдыкка келиштиптир. Бир эле кыргызстандык эмес. Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан келген балдарды көрдүк ырдаган. Бардыгы сонун даярданып келиптир да. Анан бардыгына ошол ылайыктуу бааларды бердик бүгүн. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эмне дейбиз ушул балдардын келечеги кең болсун, чыгармачылык, ийгилик балдарга. Ушул келечекте заслуженный артист деген наамдарга жетип, эл артисти деген наамдарга жетишсин. Ушунчалык чоң даярдык менен келиштир. Ал эми этно карнавалдын 4-күнү таланттуу чыгармачыл балдар арасында элдик бийлер жана көркөм окуу боюнча кароо сынак болуп өттү. Кароо сынактын жыйынтыгында Кенже Курактагы өспүрүмдөр арасында Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынан келген Келечек бий ансамблі баш байгени багындырды. Сахнада бийлеп атканда эле менин балдарым татык экенин дароо эле сездим. Орундарды берип баштаганда эле ушунчалык көңүлдүү, баардык чыккан призерлордун баарына кол чаап кыйкырып отурдук. Жюрилерге компетенттүүлүк үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушундай балдарга сонун талантын ачып берген Билим берүү министрлигине жана биздин башчыбыз болгон Балажанга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы чоң группа, кичинекей группа болуп бизден 28 кыз келди. Кичинекей группабыз азыр гран-при, чоң группада кыздарыбыз 2-чи орун болуп бизди аябай кубандырып турат. Мен аябай кубанычтамын. Ушу менин бийчи кыздарым гран-при орунду ээлеп отурат. Старший составдын кыздары 2-чи орун ээлди. Биз абдан кубанычтабыз. Ушундай Балажан бизге ушундай эл аралык конкурс уюштурганыбызга биз сүйүнүчтөбүз. Ал эми Россия Федерациясынын Курск шаарынан келген Виктория бий студиясынын командасы 14-17 жаштагы өспүрүмдөр арасындагы сынакта ийгиликти багындырышты. Мы не ожидали, что приедем и выиграем. Спасибо вашему Министерству образования, что пригласили нас. Нам очень приятно, мы хотим дружить со всеми странами. И мы очень рады, что вы победили.
Андан тышкары өспүрүмдөргө кол өнөрчүлүк боюнча мастер-класстар өткөрүлүп, анда балдар ар түркүн буюмдарды өз колу менен жасоону үйрөнүштү. Bir gün gratar жасадык, bir gün аппликация жасап атабыз бүгүн, открытка аппликацияда кыздар кичинекей балдар кай чыгармаганды, ошон деген жанагы материалдарды кесип алып кайра чаптаганды, өзлөрүнүн фантазиясын кошуп туруп, өзлөрүнүн мээсине бирдемелерди ойлоп таап туруп жасап алган нерселерди үйрөтөбүз. Эртеңки күнү магнит жасайбыз. Холодильникке магнит. Аны кадимкидей краска менен тартып, акрил краска менен өчпөс, булганбай, жакшынакай кылып үйрөнүп алышканды беребиз да, үйрөтөбүз. Анткени бул бүгүн эле жасап туруп эле ушул бүгүн эле бүтүп калчу нерсе эмес да. Бир жерден бираздан үйрөнүп алып үйгө барганда ар бирөө ушул биз жасап, биз үйрөткөндөрдү кайра дагы башка бирөөнө көрсөткүсү келип кетет, өзлөрүнө жасап алгысы келип кетет. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте Балажан окуу усулдук эстетикалык тарбия берүү борбору тарабынан уюштурулган бүгүнкү күндөгү ышкы-боз өспүрүмдөрдүн талантын ар тараптуу колдоого алуу жолдорун тегерек үстөлү үстүндө Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Литва, Туркия республикасынан келген окумуштуулар, илимий изилдөөчүлөр жана мектептен тышкары билим берүү мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда талкууга алынды. Балдардын чыгармачылыгын колдоо жана өнүктүрүү, билим берүүнү модернизациялоо боюнча эл аралык илимий практикалык конференция быйыл 8-чи ирет өткөрүлүп келет. Бүгүнкү убакытта, заманбап убакытта балдарды окутууда, өспүрүмдөрдү окутууда толук ар кандай ыкмаларды колдонуш керек да. Стандарттык эле билим берүү программасынан тышкары дагы биз ошо балдардын өзүнүн эмнеге шыгы жакшы экени, кандай бир мүмкүнчүлүктөр бар экен, ошонун баарын аныктап туруп, анан биз билим берүүгө аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн билесиздер да, жайкы мезгилдерде лагерлер бар, лагерден тышкары ар кандай тийиштүү иш-чаралар бар. Мындай балдарды бир жерге топтоп, аларды бири-бири менен маектешип, билим берүү системасынан тышкары, билим берүү программасынан тышкары мындай мамиле аркылуу же болбосо башка аракеттер менен ушул таланттуу балдарды тапканга мүмкүнчүлүктөрдү биз түзүшүбүз керек да. Аламдашуу заманында технология, илим-билим күндөн күнгө жаңы тепкичке көтөрүлүп турат. Андыктан бүгүнкү жаштардын билим деңгээлине жаңылык киргизип, заман менен тең жарышып, бүгүнкү коомдун талабына даяр инсан болушуна түрткү берүү маанилүү. Ар бир бала таланттуу болгону анын дараметин, мүмкүнчүлүгүн байкап, ошого жараша колдоо көрсөтүү керек. Мектептен алган билим жетишсиз, балдардын кошумча илимдерге катышуусуна шарт түзүү керек экендигин баса белгилешет. Билим жана тарбия бул тыгыз байланышкан нерселер. Анткени адам маданияттуу болмоюнча билимди да өнүктүрө албайт. Ошондуктан бул эки нерсе тыгыз бири-бири менен айкалышкан нерселер болуш керек. Ошондуктан биздин Кыргызстаныбыздын өкмөтү мектептен тышкаркы билим берүүгө да чоң көңүл буруш керек. Каражат караш керек. Анткени азыркы учурда жаңы технологияларга пайдалуу болгондугуна себептүү ошол жаңы технологияларды туура пайдалуу колдонсо болот. Балдарга туура сапаттуу билим берүүгө. Кичинекей балдар маалыматты тез кабыл алат. Андыктан алардын дүйнө таанымын кеңейтип, кичинекейинен чыгармачылыкка шыктандыруу ата-эненин колунда. Ошол эле учурда үй бүлөдөгү бакубаттуулук жана эненин мээрими, чексиз сүйүүсү баланын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзөт. Креативность, творчество, интеллект не только рождается, но и развивается. Если рядом любимый человек, мама, отец, то креативность у ребенка любого можно развить. И вот эта абсолютно бесконечная вера, мотивация на успех может привести, может и спасти наш мир и сделать наших детей
такими, какими мы хотели бы видеть в 21 веке. Бүгүнкү балдарды уюлдук телефон, гаджеттерден алаксытуунун жолу бул театралдык чыгармачылыкка кызыктыруу, китеп окуу маданиятын өнүктүрүү, ар тараптуу кесип үйрөтүүнү, коомдо атаандаштыкка туруштук бере ала турган, ою эркин инсандын калыптанышына салым кошуу жыйындын негизги темасы десек болот. Фомгет эл аралык жаштар клубунда 1000 бала бар. Биз балдардын өзүнө болгон ишенимин жогорулатуу максатында иш алып барабыз. Жыл сайын масштабтуу фестиваль өткөрүп турабыз. Балажандын таланттуу балдары да биздин фестивалга бир нече рет катышкан. Балдар өзлөрүн оюн аркылуу эркин сезип өнүгүшөт. Биздин балдар кесипкөй, педагогдор, мыкты психологдордун жардамы менен чыгармачылыгын өнүктүрүшөт. Жакын аралыкта балдардын көчө оюндары боюнча чоң фестиваль өткөрөлү деп турабыз. Ар улуттун маданияты менен таанышуу балдардын дүйнө таанымын кеңейтет. Түркия менен Кыргызстан ортосундагы достук мамилени жакшыртуу үчүн болгон аракетимди жумшайм. Балдарга кошумча билим берүү Евразия биримдиги өз ишмердигинде бир нече максат койгон. Чет элдик кошумча билим берүү уюмдарынын ишмердиги менен таанышуу, тажрыйба алмашуу, коңшу өлкөлөрдүн билим берүү тармактары менен тыгыз кызматташуу. Мына ушунун алкагында Балажан окуу усулдук эстетикалык тарбия берүү борбору менен эл аралык билим берүү жаатында иш алып барган 4 уюм менен эки тараптуу кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Анын алкагында балдардын дараметин, чыгармачылыгын өнүктүрүүдө кызматташуу, тажрыйба алмашуу пландалууда. Андан тышкары баланы тарбиялоо жана социалдык интеграция маселелери боюнча Орусиянын билим берүү академиясынын үй-бүлөнү жана баланы өнүгүүсүн изилдөө борбору менен тажрыйба алмашып кызматташуу мерчемделүүдө. Андан соң конференциянын катышуучулары 3 бөлүккө бөлүнүп, биринчи бөлүгүндө балдарды чыгармачылыкка тарбиялоо багытындагы кемчиликтер жана артыкчылыктары талкууланды. Чыгармачылыкты өнүктүрүү менен аларды азыркы заманда, азыркы оор заманда, чакырыктар жана коркунучтар болуп аткан заманда балдарды креативдүү тарбиялоо кандай болуш керек, ошол жолдор жөнүндө айтып атышат. Бул жерде дагы бир жакшы нерселер айтып атат. Бул ошо биригип евразийский өлкөлөрдө биригип бир чоң проекттерди жасайлык. Анткени Россиядан келген окумуштуулар, практиктер айтып атышат. Биз ошо 2 жылдан бери эл аралык проекттерди дагы кабыл алып атабыз. Ошону менен бул биздин секция дагы ошондой бир чоң проект жасаса, же болбосо Кыргызстандан болобу, Казакстандан болобу, бизде Казакстанда катышып атат. Болобу бир чоң ошо проект жазалык, балдарды азыр кандай тарбиялаш керек. Информатикалык, технологиялык заманда балдарды кандай тарбиялаш керек деген маселе коюлуп атат. Дагы бир чоң направленияны алышыбыз керек. Бул техникалык тарбия берүү. Бул технологиялык, техникалык тарбия берүү бул келечекте инженерлерди даярдоо, инженер-технологдорду даярдоо, а болбосо экономиканын пайдабалы болуп атпайбы? Ошол жөнүндө дагы сөз болуп атат. Экинчи бөлүгү мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдарды чыгармачылыкка тарбиялоо, креативдүүлүктүн негизги фактору деп аталып, анда чет элдик ишмерлер менен тажрыйба алмашуу болду. У нас на нашем панели номер 2. Экинчи панелде балдарды тарбиялоодогу ар кыл маселелер тууралуу өтө кызыктуу дискуссия жүрүп жатат. Биз Литва өлкөсүнүн кошумча билим берүү, башкача айтканда формалдык эмес билим берүү тажрыйбасы менен тааныштык. Бала өз эрки, өз каалоосу менен өзүн өнүктүрүү тармагын тандоо мүмкүнчүлүгү бар экенин билдик. Андан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кошумча билим берүүнүн ар түрдүү формалары боюнча ой бөлүшүп жатабыз. Андан тышкары башталгыч класстарга чыгармачылык тарбия берүү тууралуу да сүйлөшөбүз. Чыгармачылык тарбия бул инсандын калыптанышын, интеллектин жогору болушун, дүйнө таанымын кеңейтип, социалдык өнүгүүсүн камсыздайт. Бул бардык эле өлкөлөрдө билим берүү системасы үчүн маанилүү. Бүгүнкү күндө жаштар маалыматты интернет аркылуу гана алып, интернет менен гана жашап калгандай. Китеп окуу, билимге болгон кызыгууну ойготушубуз керек. Өзүн өзү өнүктүрүү, театралдык билим алуу, чыгармачылыктагы өнүгүү сыяктуу маселелерди ортого салып жатабыз. Думаю, сейчас мы... Ал эми 3-чү бөлүгүндө балдарды тарбиялоодогу теориялык окуу усулдук маселелери каралды. Балдардын дараметин өнүктүрүүдө бири-бирине жардамдашуу, кызматташуу багытында болот. Азыр дагы баягы
көбүнчө баягы тажрыйба алмашуу маселеси кетип атат да. Мисалы Россиядагы балдардын жанагы таланттуу балдар менен иштөө биз үчүн дагы абдан кызыктуу болуп турат. Биз келечекте ошолор менен мындай меморандумдар түзүп кызматташсак деген оюбуз бар да. Андан сырткары жанагы тарбиялоо маселеси, социалдык маселе, анан бизде андай институт жок, бирок Россиянын билим берүү академиясында Рауда үй бүлөнү, балдарды изилдөө боюнча өзүнчө институт бар. Мына анын өкүлү дагы Рашков, профессор Рашков келип атат. Биз келечекте ушул багыттарда иш алып барсак болот. Кудайбергендин айтымында ал балажан окуу усулдук эстетикалык тарбия берүү борборунда 3 жыл кошумча билим алып, анын арты менен көп ийгиликтерге жетишкен. Посещаю, хожу. Мен балажанга келе баштаганы дүйнө таанымым кеңейип, көп нерсени үйрөндүм, көрдүм. Көптөгөн конкурстарга, форумдарга катышып, эл көрдүм, жер көрдүм. Көптөгөн досторду таптым. Жан дүйнөм ачылып, чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүм кеңейди. Анын акыбети менен бүгүнкү күндө мен Москва шаарындагы беделдүү жогорку окуу жайына ийгиликтүү тапшырдым. Балажандын иш жамаатына ыраазымын. Жана алардын иш аракетин абдан баалайм. Коммуникабельность. Этнокарнавал Ысык көл досторун чакырат. Балдар чыгармачылыгынын эл аралык сынагынын жеңүүчүлөрүнүн чоң гала концерти менен аяктады. Коштошуу балдардын көңүлүн бир аз чөгөргөнү менен Ак ниет тилектин жиби акциясында каалоо айтып, жип байлоо менен балдар бири-бирине жакшы тилегин айтып, кийинки жолугушууга үмүттөнөрүн билдиришти.